Assalamu алейкум, урматтуу спорт көрөрмандар, өзгөчө волейбол спортун көрөрмандары. Менин жана сиздин сүйүктүү КТК Спорт телеканалында волейбол боюнча өлкө биринчилиги назарыңыздарга салынат. Бүгүн мынакей өздөрү жакшы билгендей Ош шаарында 2020-жылы 12-чи рет өткөрүлүп жаткан эркектер арасындагы өлкө биринчилиги орун алууда. Улуттук лига алкагындагы оюндар Улар волейбол клубу жана анын атандашы Ош Отор командасы. Бул оюнду сиздерге баяндап берүү милдетин мен Кубан Жумамединов аткармакчымын. Аны эмесе Бишкек шаарынан келген Улар командасы жергиликтүү Ош Отор командасына каршы беттеш өткөрмөк. Ош Отор командасынын курамы менен тааныштырууну баштасак, экинчи катар саны менен Данияр Хамаридин уулу, үчүнчү Баястан Жыргалбек уулу, 4-чү Альберт Орозбай уулу, 5-чи Нурмухаммед Токтоев, 6-чы Марлен Мадашев, 7-чи Жалалидин Алдашев, 8-чи Чыңгыз Калмуратов, 9-чу Кутман Абсаттаров, 10-чу команданын капитаны Данияр Шамурза уулу, 12-чи Медетбек Элгеш уулу, 14-чү Жантемир Жээнбек уулу. Эми анын атандашы, бүгүнкү күндүн атандашы Улар командасынын курамасы менен тааныштырсак, 1-чи Азамат Жумабеков, 2-чи Айзем Жолдошбек уулу, 4-чү Бектурсун Сатылганов, 5-чи Болот Карымшаков, 6-чы Раатбек Самат уулу, 7-чи Кошой Каныбек уулу, 8-чи Ынтымак Осмонбек уулу, 9-чу команданын капитаны Уланбек Алишеров, 10-чу Владислав Булатов, 11-чи Эмиль Алмазбек уулу, 12-чи Иван Савченко, 13-чү Кайрат Исманбеков. Ушул беттеште оюн алып бара турган командалардын курамы менен тааныштырдык жана алгачкы партия азыр старт алмакчы. Биринчи тур жана эки команда үчүн алгачкы беттештер. Буга чейин старттык беттештерде учурдагы өлкө чемпиону Эрем өзүнүн оюнун өткөргөн. Эми Улар командасы былтыркы сезондо Коло байгени жеңип алган. Ал экраныңыздагы мынакей кызыл кара түстөгү спортчулар Улар командасы футболкасындагы жазуудан улам эле байкасак болот. Ал эми анын атандаштары тиешелүү түрдө көк кара түс менен бул беттешке чыккан. Алар Ош Отор командасы. Албетте улар буга чейинки сезондо 2010-жылы Коло байгени жеңип алган. Эми Ош Отор болсо байгелүү орундарга илинбесе дагы улуттук лигада өзүнүн ордун сактап калган. Жалпы жонунан улуттук лигада 8 команда чемпиондук үчүн ат салышууда. Буга чейин ар бир турда бардык командалар бири-бири менен бирден беттеш өткөрөт жана айлампа эрежеси менен бул беттештер өткөрүлөт. Алгачкы тур мынакей Ош жергесинде балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинде орун алууда жана көрөрмандардын өзүңүздөр байкагандай көрөрмандар дал ошол спорт комплексте спорт мектебинде батпай бүт волейбол сүйүүчүлөрдүн өздөрүнө кирүүгө мүмкүнчүлүктөр болбой жаткан учур. Аны эмесе калаасынын ышкырыгы жаңырды жана алгачкылардан болуп оюнга Ош Отор командасынын оюнчулары топто оюнга киргизет. Алгачкыча Улар командасынын аткаруусунда жана бул жерде тосмо Улар командасынын тосмосу өз ишин мыкты деңгээлде аткарды жана алгачкы упайды Улар командасынын оюнчулары өзүнүн капчыгына салды. Бул жерде Улар командасынын Ош Отор командасынын оюнчусу топту оюнга киргизүүгө катага жол берди жана анын жыйынтыгында азыр Улар командасынын оюнчусу топту оюнга киргизмекчи жана болгон күчү менен азыр топту узаткан. Бул жерде Иван Савченко, бирок Иван Савченко узаттырган соккусу өтө эле аянт ичинен алыска узап кетти. Улар командасы барган сайын өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп баштоодо. Тагыраак Ош Отор командасы кечирсе, Ош Отор командасы мынакей жергиликтүү көрөрмандардын коштоосу менен ишенимдүү түрдө биринчи партияны баштоодо. Бирок бул жерде бир аз мактап кеткөнүнөт. Данияр Шамурза уулу топту оюнга киргизүүгө катага жол берди жана атаандашына
1 ұпайды беріп қойды. Улар командасын топты ойынға кіргізүүсү жаман емес. Бұл жерде өтө кооптуу соккуну биз Баястан Жыргалбек уулунун аткаруусунда көрдүк. Жана азыр Баястан өзү азыр топту оюнга киргизмекчи. Бул жерде ойлашы керек, оюнчулар бири-бири менен талаш жүргүзүүдө жана акыры аягында Уланбек Алишеров бул жерде ийгиликтүүрөөк болуп чыкты. Кайрат Исманбеков топты оюнга киргизген жана бул жерде чабуул жана упайды азыр Улар командасынын оюнчулары өздөрүнүн капчыгына салууда. Кайрат Исманбеков экинчи рет топты оюнга киргизет. Чабуул бар, бирок бул жерде коргонууда канчалык мыкты деңгээлде Эмил Алмазбек уулу өзүнүн аракетин кылбасын, узатылган соккунун кубаттуулугу өтө эле жогору болгон. Кайрадан көтөрүп берүү жана Иван Савченко биринчи болуп топко кирүү менен Тосмодо азыр Ош Отор командасы кайрадан ийгиликтүү болуп чыгууда. Бул жерде Владислав Булатов чабуулга барган, бирок эки кишиден турган Ош Отор командасынын Тосмосу темирде бекем болуп чыкты жана анын жыйынтыгында кезектеги упайды азыр Оштун командасы өзүнүн капчыгына салууда. Чабуул бар бул жерде, бирок коргонуу да өз учурунда жаман эмес деңгээлде. Бирок бул жерде 14-чү катар саны менен оюн алып барган Жантемир Жээнбек уулу топту атаандашынын аянтына өткөрүп бере алган жок. Эсеп саны 5-7. Улар командасы зыры топту оюнга киргизмекчи. Биринчи топту кабыл алуу жаман эмес. Бул жерде өтө мыкты деңгээлде туулук менен аракет кылган, бирок өз кезегинде Владислав Булатов дагы бул аракетти алдын ала окуп билип, атаандашынын аракетин алдын ала окуп койгон жана Владислав Булатов өзүнүн 6-чы упайды командасын алып келүүдө. Кайрадан чабуул жана бош аймакка топту узатууга жетишкен Альберт Орозбай уулу. Биринчи топту кабыл алуу жаман эмес, экинчи аракет менен сокку узаткан, бирок бул жерде Данияр Шамурза уулу атаандаштарын алдап пас чыгарып берүүнүн ордуна дагы сокку узатууну туура көргөн. Эсеп саны 9-6. Улар командасы ортодо айырмачылыкты улам арттырып барууда. Азыр кандай жооп берет? Чоо бирикке байкайбыз. Коргонууда кайрадан мыкты болуп чыгууда. Тосмо өз ишин алып барды жана экинчи аракет менен Иван Савченконун чабуулу мыкты болуп чыккан жок бул жерде. Жана кезектеги упайды азыр Ош Отор командасы өзүнүн капчыгына салууда. Жана бул учурда албетте Улар командасынын оюнчулары аргасынан тайм-аут алууга мажбур болууда. Улар командасына жаңы оюнчуларды өзүңүздөр көрдүңүз. Ошол Владислав Булатов, Иван Савченко спорт чеберине талапкер. Бул эки спортчу Улар командасы жаңыдан келип кошулган жана өздөрүнүн оюнун көрсөтүп жана дароо эле старт курамга чыгышкан. Анан Ош Отор командасы жалпысынан бардыгы кыргыз спортчулары өздөрүнүн аракетин көрмөкчү. Кайрадан топ оюнга киргизген. Бул ирет Альберт Орозбай уулу. Бирок анын сокусу бир топ эле кубаттуу болуп белгиленген аймактын чегине сыртка чыгып кеткен.
бул жерден эйс жасоодо Владислав Булатов алга чыга эле топту оюнга киргизүүдө менен командасына 1 упай алып келүүдө. Себеби анын узатылган кубаттуу соккусун дароо тосуп, андан ары чабуулчусунун мүмкүнчүлүгү болгон жок. Экинчи аракет өтө оор деңгээлде топту өткөргө жетишкен. Кайрадан чабуул бар бул жерде Тосмо өз ишин мыкты аткарды. Иван Савченко мынакей жогоруда белгилеп кеткен дал ушул 2 легионер азыр улар командасын астыга сүрөп жаткан учуру. Владислав Булатов азыр өзүнүн кезектеги топту оюнга киргизүүгө аракет кылат. Жана бул ирет дагы караңыздарчы, атаандаштары анын кубаттуу соккусун токтотууга мүмкүнчүлүгү болбой жаткан учуру. Жана эсепти теңөөгө жетишти азыр улар командасы. Ошотор ишенимдүү түрдө бул партияны баштаган менен мынакей тыныгуудан кийин улар командасы өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүүдө. Нурмухамед Токтоев өзүнүн упайын командасына алып келип берди. Дал ушул Нурмухамед Токтоев Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын өкүлү өз учурунда курама команда менен бирге Борбор Азия өлкөлөрүнүн чемпионатына мыкты оюндарды өткөрүп келген. Жана бул ирет улар командасы кезектеги Бектурсун Сатылгановдун кароосуна өтө ишенимдүү аракети жана эсеп саны кайрадан тең. Бул жерде Нурмухамед Токтоевдин ойлогон ою жакшы болгон, бирок анын ойлогон ою ишке ашкан жок. Мыкты деңгээлде бош аймакка топту узаткан, бирок ортодогу торчодон ал топ ашып кете алган эмес. Бул жердеги узатылган чабуул Баястан Жыргалбек уулунун аткаруусунда мындай соккулардын мизин кайтаруу дээрлик мүмкүн эмес да, себеби дегенде узатылган соккунун кубаттуулугу өтө эле чоң болгон. Жаман эмес чабуул, бирок коргон өз учурунда мыкты деңгээлде. Улар командасынын оюнчулары кезектеги упайды өзүнүн катчыгына салууда. Жана Иван Савченко. Анын узатылган соккусу өтө бир кубаттуу болуп чыккан, бирок эң негизгиси торчону ашып түшүү кыйынга жаратпай койду ал топту. Азамат Жумабеков өзүнүн командасына упайды алып келип берди бул жерде. Жана дал ушул өзү азыр Азамат Жумабеков топту оюнга киргизмекчи. Улар командасы азыр астыга озуп чыгууда 14 оюнчу эсебинде. Демек, Ошотор командасы азыр өзүнүн жүрүшүн улантышы керек. 3 оюнчудан турган Тосмо азыр топтун мизин кайтарууга жетишкени менен топ дал ушул Тосмого тийип, андан ары чийинден таштап кеткен. Жыйынтыгында улар командасына атаандаштарына азыр эсеп упай берилмекчи. Чабуул бар, ошол эле Тосмо өз ишин мыктылыгын коргонууга жетишти. Кайрадан топ жана бул жерде өз учурунда чабуулга мыкты болуп чыкты. Бул жерде Жантемир Жээнбек уулу өз учурунда абалды туура пайдаланып чабуулга дароо өтүүгө жетишкен. Азамат Уланбек Алишеров өтө кубаттуу соккун узатууга жетишти жана атаандаштарына бул топту мизин кайтарууга дээрлик мүмкүнчүлүк берген жок. Кайрат Исмамбеков. Бул жерде эми Тосмо сууда оюнчулардын колу торчого тийип калган жана упайды азыр Ошотор командасына
берилүүдө. Бул жерде коргонуу мыкты деңгээлде өз учурун ишке ашууда жана кайрадан тосмо, кайрадан ошол улар командасынын тосмосу бекем болуп чыккан жок. Анын жыйынтыгында Ош Отор командасы кайрадан алдыга озуп чыгууда, эсеп саны 17-15. Азыр Уланбек Алишеров өзүнүн легионер оюнчулардын көлөкөсүн калтырып, легионер оюнчуларда өзүнүн командасына капитандык милдетти аткаруу менен акыркы учурларда керектүү упайларды алып келүүгө жетишти. Жана бул жерде Азамат азыр ортодогу торчо улар командасынын игилигине жарап кетти. Дал ошол ортодогу торчого тип, андан соң атаандаштарына топту кайтарууга дээрлик мүмкүнчүлүк калтырган жок. Уланбек Алишеровдун кезектеги соккусу чабуул бар жана топ аянттын ичинде калды жана эсеп саны азыр 17-18. Ош Отор командасы топту оюнга киргизмекчи. Бул жерде өтө бир толук менен оюн алып барган улар командасынын оюнчулары, бирок андан нары ал аракеттер командага натыйжа алып келген жок. Өтө бир кубаттуу топту оюнга киргизүү болгон. Андан нары Иван Савченко кезектеги өз сөзүн айтып, эсеп санын кыскартууга жетишти. Ортодогу айырмачылык болгону 1 упай. Өтө эле кубаттуу соккуну узатып жиберген. Бул жерде Владислав Булатов анжында командасына зыян тийип, атаандаштарына 1 упай белгилетме берип койду деп болот. Ош Отор командасы уламдан улам өзүнүн ортодо айырмачылыкты көбөйтүү аракетин кылса, улар командасы ортодогу айырмачылыкты кыскартуу аракетин көрүүдө. Дагы да болсо улар командасынын оюнга топту киргизүүдө каталарга жол берүүдө. Бул каталардан туура пайдалануу менен Ош Отор командасы 2 упай артыкчылыгын азыр алдыда келе жаткан учуру. Тосмо Баястан Жыргалбек уулунун аткаруусунда Тосмо мыкты болуп чыкты. Ош Отор уламдан улам биринчи партияны өзүнүн капчыгына салууга жакын барышууда. Бирок сүйүнүүгө эрте экендигин азыр Иван Савченко бизге тастыктап берүүдө. Жана кезектеги тыныгуу жана бул учурда тыныгуу азыр эки команданын оюнчуларына тең керек. Себеби дегенде ортодо айырмачылык болгон 2 упай. Улар командасы эми биринчи оюнда жеңүүнү каалабаса керек. Ош Отор дагы албетте жеңишти каалап жаткан учуру. Иван Савченко топту оюнга киргизди жана чабуул азыр Ош Отор командасынын оюнчулары тарабынан орун алды жана ишенимдүү түрдө ал чабуул
мыкты деңгээлде ишке ашууда. Улар командасы кайрадан тыныгууну алууда. Албетте себеби дегенде улар командасынын оюнчулары жана алардын башкаруучусу түшүнүүдө ортодогу айырмачылык 3 упай жана атаандаштарына 2 упай берип коюу менен жалпы бул партияда уттуруп коюу мүмкүнчүлүгүнүн артып бара жаткандыгын. Данияр Шамурза уулу топту оюнга киргизет. Жана чабуул ишке ашканы менен ал чабуул ийгиликсиз деп айтсак болот. Узатылган сокку аянттын ичинен өтө эле алыска кетип калган. Анын жыйынтыгында сет point азыр Ошотор командасына биринчи партияны жеңүүгө бир гана упай калган учуру. Бул упай бар жана 25-20 эсебинде биринчи партия аягына келип жетти жана биз экинчи партияны андан ары чогуу биргеликте байкамакчыбыз. Албетте биринчи партияны утулуп калгандан кийин улар командасы тиешелүү түрдө өзүнүн каталарын оңдоп, экинчи партияда ишенимдүү түрдө Ошоторго каршылыкты жаратат деген ойдобуз. Албетте бул жерден биз партиянын башында ортодогу айырмачылык теңме-тең болуп, бири-бирине мыкты деңгээлде каршылыкты жаратып келе жаткан, бирок акыркы аракеттеринде дал ошол Ошотор командасы атаандаштарына эч бир мүмкүнчүлүк бербей алдыга озуп чыгып кеткендигин биз силерге белгилеп кетсек болот. 12-нчи рет өткөрүлүп жаткан бул чемпионат буга чейин 11 жолу өткөрүлгөн. 11 жолу чемпионду аныкташкан алардын алгачкы 5 чемпиондукту Бишкектин Саламайлык командасы өздөрүнүн капчыгына салса, 2 жолу Ош Бажы командасы жеңген, 1 рет Ысык Көлдөн келген Жаңы Муун командасы чемпион аталган жайы бар. Ал эми акыркы 3 жыл ичинде мына Эрем командасы биринчиликти эч кимге бербей келе жаткан учуру. Эми быйыл 2020-жылы Эремдин династиясы, Эремдин дагы да болсо Эрем командасынын өлкө биринчилигинде эч ким алдыга салдырбайт деген ойду дагы да болсо жокко чыгара албайбы, же болбосо бул ирет чемпиондук тактыны бошотуп берип аны алдыңкы айларда чогуу биргеликте байкайбыз. Бул болгон биринчи тур, жана алда 2 тур дагы бар. Ал оюндар борбор кароосу Бишкекте орун аларын маалымат иретинде айтып кетсек туура болот. Экинчи партия башталууда жана топту оюнга улар командасы киргизет. Жана бул ирет торчу азыр улар командасына ойноп кетти жана алгачкы упайды өздөрүнүн капчыгына салууда. Бул ирет дагы узатылган сокку торчого тийди, бирок бул ирет торчонун берки аймагын эмес, өздөрүнүн аймагына келип түшүп калды жана тиешелүү түрдө атаандаштары кезектеги алгачкы упайды өздөрүнүн капчыгына салууга жетишти. Бул жерде эмне жөнөкөй өтө бир кубаттуу эмес, алсыз эле сокку болгон, бирок бул жерде оюнчулар бири-бирин түшүнө алышкан эмес. Анын жыйынтыгында Ошотор командасы топко ээлик кылууну улантат. Экинчи партиянын башталышы менен оюнчулар топту оюнга киргизүүдө каталарга жол берүүдө, ортодогу торчону ашып жүрүүгө дагы дареметтеп жетпей жаткан учуру. Бул жерде узатылган сокку жана ал сокку аянтчанын сыртынан орун тапкан жана
кайрадан эле топту оюнга киргизүүнү азыр улар командасы ишке ашырат. Кезектеги аракети Иван Савченко. Топтун ылдамдыгын туура багыттай алган эмес. Анын ылдамдыгы өтө эле жогору кетип, айыптын аянчанын сырткы бөлүгүнө орун алган. Улар командасы азырынча ийгиликтүүрөөк бул партияны улантып жаткан учуру. Жана кайрадан эле ката топту оюнга киргизүүдө. Жантемир Жээнбек уулу буга чейинки өнөктөштөрү жана атаандаштарынын жолун алай бирөөнү сураган, бирок аны орун ишке ашкан жок. Улар командасы топту кабыл алуу менен дароо чабуулга барып, өзүнүн кезектеги упайын жеңип алышты. Бул жерде Тосболмо Азамат өзүнүн ишин мыкты деңгээлде аткарды жана эсеп саны 5-4. Жана уламдан улам улар командасы ошото канчалык упайды теңөөгө аракет кылбасын, дароо эле астан озуп чыгып кетүүгө жетишүүдө. Баястан Жыргалбек уулунун аткаруусундагы чабуул, анын пикиринде топ аянттын ичине түшкөн, бирок калыстар азыр упайды улар командасына берүүдө. Азыр ортодо калыстар буга чейинки аракетти сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бул аракет боюнча калыстардын алгачкы пикиринде ал топ аянчанын сыртына кеткен, анын жыйынтыгында упайды улар командасына берген. Азыр андан ары сүйлөшүүлөрдөн кийин кандай чечим чыгат? Азыр мынакей каптал четинде туруп оюнга көз салып жаткан калыстар дагы өздөрүнүн пикирлерин айтышууда. Бардык калыстардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында азыр упайды кимге берет чогуу биргеликте байкап туралы. Бизде кайталоо мүмкүнчүлүгү жок. Дароо ал аракетти багымдап жана ак же так эмес экендигин билүү үчүн. Ош шаарында жайгашкан балдардын өспүрүмдөрдүн спорт мектеби волейбол спортчуларына толгон, жада калса көрө турган жерлер дагы жок калган, жада калса бут кое турган жер жок. Бул жерде айтып кетишибиз керек. Демек, волейбол спортун мындан дагы бийиктеп ичке көтөрүү үчүн волейбол оюндарын өткөрүү үчүн атайын чоң масштабтагы спорт комплекстер керек экендиги белгилүү. Жада калса оюнчулар отуруп көрө турган оюнчулардын жана калыстардын чечими өзгөргөн эмес. Топ улар командасында жана алар азыр топту оюнга киргизишет. Тосмо өз ишин аткарганы менен ал аракет
ийгиликтүү болуп чыккан эмес. Ош Отор командасы өтө бир кооптуу соккун узатуу менен топду оюнга киргизген, бирок ал топ өтө ылдамдыгы жагынан күчтүү болуп аянтчанын сыртына чыгып кеткен. Нурмухамед Токтоев көрөрмандардын ышкырыгына үрүүнү тартты. Анын бул узатылган соккусу Нурмухамед Токтоев. Владислав Булатов дагы өз учурунда Нурмухамед Токтоевден кем калбай турган өтө кооптуу күчтүү соккуну узатууга жетишти. Бирок бул ирет Владислав Булатов топту өткөрүүдө чоң катага жол берип койду көрүнөт. Улар командасынын чабуулу ийгиликсиз болуп чыкты жана уламдан улам азыр Ош Отор командасы упайларды биринин артынан бирин чогултуп жаткан учуру. Упайды азыр улар командасы өздөрүнүн капчыгына салат. Жана топту оюнга киргизүүдө кайрадан эле каталарга жол берди оюнчулар. Бул жерде Азамат Жумабековдун аткаруусундагы сокку белгиленген аймактан сыртка чыгып кеткен. Анын жыйынтыгында упайды Ош Отор командасы чыгып кеткен жана эсеп саны азыр 10-10. Эки команда тең чыңалышкан беттешти алып барууда. Жана бул чечүүчү деген экинчи бөлүктө азыр эч ким уттуруп жиберүүнү каалабай жаткан учуру. Буга чейинки биринчи бөлүк Ош Отор командасынын пайдасына 25-20 эсебинде жыйынтыкталганын белгилеп кетсек, андыктан улар командасы үчүн бул беттеш, бул партия атаандашына караганда бир топ маанилүүрөөк. Чабуул бар, бирок ошол учурда койгону дагы мыкты деңгээлде орун алууда. Азамат Жумабеков азыр топту токтотуу менен өзүнүн өнөктөштөрүнү тоскоолдук жаратып койду. Кайрадан чабуул мыкты деңгээлде ишке ашкан жок. Бул жерде өтө акылдуулук менен экинчи сызыктан чабуулдарды ишке ашырууда Ош Отор командасы. Бирок бул ирет эмес, бул ирет мына дал ошол экинчи сызыктан жүргүзүлгөн чабуул ийгиликсиз болуп чыкты. Бул жерде улар командасынын оюнчулары топту өтө бир кыйынчылык менен өздөрүнүн карамагына сактап калган менен андан ары чабуул жасоодо ийгиликсиз болуп чыкты.
Азамат Жумабеков. Есеп санын кайрадан 12-12 кылып теңөөгө жетишти жана өзү азыр топты оюнга киргизет. Ал ортодо Данияр Шамурза уулунун ордуна Медетбек Эргеш уулу аянттын үстүнө чыкты жана мындан ары Ош Отор командасынын дал ушул оюнчусу беттешип улантат. Ош Отор командасынын чабуулу жана ийгиликтүү болуп чыкты. Жантемир Жээнбек уулу 13-чү упайды өзүнүн командасына алып келүүдө. Жантемирдин аткаруусундагы топту жана бул ирет ийгиликсиз топ ортодогу торчону өтүп кете алган эмес. Бул 2 метр 43 сантиметрге барабар. Дал ушул торчонун ортосундагы аянттын ортосунда орун алган торчонун бийиктиги. Демек дал ушу 2 метр 43 сантиметрден топту ашырып, ошол учурда белгилеген аймактын ичине топту түшүргөнгө аракеттерин кылышы зарыл. Нурмухамед Токтоев командасын кайрадан алдыга сүрөп чыгарууда. Альберт Орозобай уулу коргонуу жаман эмес. Ошол учурда азыр кийинки тепкине чабуулду Ош Отор командасынын өкүлдөрү жасамакчы. Бирок бул жерден мынакей Тоспо өз ишин мыкты деңгээлде аткарды жана Ош Отор командасы ортодогу айырмачылыкты жайдан болсо дагы арттырып кетүүгө аракетин жасап баштоодо. Кайрадан Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарууда. Упай бул жерде Ош Отор командасына берилет. Альберт Орозбай уулу өтө бир кооптуу күчтүү соккуну узатууга жетишкен жана Владислав Булатов узатылган соккусу чийиндин ичине келип түшкөн жана командасына упайды алып келип берди. Иван Савченконун сүйүнүчүнө чек жок. Кезектеги анын Тосмо коюусу командасына упайды алып келип берүүдө. Ош Отор командасынын кезектеги чабуулу жана дагы бир ирет Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарды жана уламдан улам улар командасы мынакей Тосмонун мыкты бою менен упайларды биринин артынан бири чогултууда. Өтө бири керемет топту чыгарып берүү жана бул ирет дагы Нурмухамед Токтоев азыр Тосмого топту жеткирбей эле өзү туура эмес топту торчону сыртына чыгарууга жетишкен эмес. Кайрадан бул жерде Нурмухамеддин аракети жана бул ирет Нурмухамед болгон күчүн бул соккуга калтырганын өңдөнөт. Себеби дегенде буга чейинки аракеттери кийгиз болуп чыгып, анын жыйынтыгында ал
жинденип кетти Нурмухаммед жана анын аракетин эсеп санаттан келген. Бирок өз учурунда кайрадан эле легионер оюнчу Иван Савченко улар командасын астыга чыгарууда 18-17. Bir keremet soktu. Ekинчи линиядагы оюнчу пайп комбинациясын ишке ашырды жана эсеп саны уламдан улам улар командасынын пайдасында астыга озуп чыгууда. 19-17 улар командасы жана мындай ийгиликтүү жолго түшүп алгандан кийин Ошотор командасынын башкаруучусу эми тыныгуу алууга мажбур жана ошол тыныгуу учурунда командасына керектүү насааттарын бериш мүмкүн. Айткан сөз акыл болсо, уккан кулак макул дейт. Андыктан азыр Ошотор командасынын башкаруучусу кандай акылда айтты эгерде дал ошол айтылган ойлор команданын пайдасына алып келет. Жок, бул жерде дагы ийгилик азыр улар командасына жылмайды. Алардын оюнга топту киргизүү аракетинде топ ортодогу торчуга тийип, анын жыйынтыгында атаандаштарын бир аз түшөлтүп, эсеп саны азыр 20-17ге айланууда. Топ кайрадан оюнда жана экинчи аракет менен чабуулда азыр Ошотор командасы ишке ашырат. Ошотор командасы 18 упайды өзүнүн капчыгына салды. Нурмухаммед Токтоев топту оюнга киргизет. Тосмо өз ишин мыкты аткарган менен азыр экинчи аракет менен кайрадан чабуул улардын аткаруусунда. Бирок бул жерде Азамат пайп сокку өтө керемет мынакей көрмандардын бүйүрүн кызытып эсеп санын уламдан кыскартууга жакындап барууда. 20-19 улар командасынын пайдасына, бирок ошентсе Ошотор азыр эсепти теңөөгө жакындоодо. Бул жерде эмне бири-бирине азыр өтө түшүнбөй калышты оюнчулар. Себеби дегенде мынакей Баяз кечирисиздер Данияр Камаридин уулу жана Жантемир Жээнбек уулу бири-бирине топталат деп ишенип, анын жыйынтыгында эки оюнчу тең топту алышкан эмес. Бектурсун Сатылганов азыр топту оюнга киргизет. Ошотор командасы топту кабыл алууда мыкты, андан ары чабуулду дагы өз учурунда мыкты деңгээлде ишке ашырууда. 21-20 улар командасы алысында, топту болсо Ошотордун волейболчулары оюнга киргизет. Бул жерде өтө бир керемет сокку Азамат Жумабековдун аткаруусунда болду. Буга чейинки партияда Ошотор командасы ишеним түрдө 25-20 эсебинде жеңип алган болсо, мынакей экинчи партия андан дагы чыңалышкан деңгээлде өтүп жаткан учуру. Өтө кубаттуу сокку, анын жыйынтыгында топту жөндөдө бир аз кыйынчылыктарга туш болду. Бирок ошентсе дагы бул топ акыры Ошотор командасына упай алып келүүдө. Данияр Камаридин уулуна бул жерде катага жол берди жана топту ортодогу торчудон андан ары өткөрө алган жок.
Азамат Жумабеков. Toptu oyunga girgizdi. Bayastan Жыргалбек уулу өз учурунда. Çabuk bu жерде жана чабук. Ош Отор командасына упай алып келүүдө. Азыр улардын оюнчулары узатылган соккуда ортодогу тосмого тийип, андан ары чейинде таштап кеткен деген пикирин айтышууда, бирок калыстар андай ой менен макул эмес. Алардын пикиринде улардын оюнчулардын узатылган соккусу дароо эле эч кимдин ортодо, эч ким Ош Отордун волейболчулардын колуна тийбей эле дароо чейинде таштап кеткен деген пикирде, жана эсеп саны 23-23. Чечүүчү 2 упайда азыр кайсы команданын оюнчулары биринчи болуп калат, чогуу биргеликте байкап туралы. Ош Отор топ оюнга киргизет. Жантемир. Азыр биз чабуулда көрөбүз, жана улар командасынын оюнчулары азыр сет point кылууда. Жана бул жоопкерчиликтүү учурда топту оюнга Кайрат Исманбеков киргизмекчи. Өтө бир кыйын учурда топту өздөрүнүн командасына сактаган жетишти. Бирок ошентсе дагы Ош Отор командасы кайрадан чабуул жасайт. Жана Нурмухаммед Токоев эсепти 24-24 кылып өзгөртүүдө. Мындан кийин 26 упайга чейин беттеш уланат. Альберто Розобай уулу. Улар командасынын чабуулу жана кайрадан 20 эсеп саны 25-24 сет point кайрадан улар командасынын пайдасында. Өтө жоопкерчиликтүү учур азыр дал ушул аракет бул партияны коюшу мүмкүн жок. Партия андан ары уланат. Эсеп саны 25-25. Көрмандардын үндөрүнөн эле байкасак болот, бул беттештин кызыгуусу уламдан улам артып бара жаткандыгын. Бул ирет Нурмухаммед Токоев атаандаштарына караганда акылдуураак болуп жолбосо өтө бир мыктыраак деңгээлде бул аракетти өзүн көрсөтө алды. Кайрадан көтөрүп берүү. Чабуул ишке ашышы керек. Экинчи аракеттин азыр чабуулду жасайт жана бул жерде кайрадан Иван Савченко командасына кезектеги упайды алып келип берүүдө. Иван Савченко өзүнүн аракети менен азыр улар командасынын сүмөчүлүгүнө айланып бара жаткан оюнчу экендигин биз айтып кетсек жаңылган болбойбуз. Кайрадан чабуу жана бул аракетти азыр кимге? Упай. Упай Ош Отор командасына 27-26. Set point. Топту оюнга азыр Ош Отордун оюнчусу Нурмухаммед Токоев киргизет. Чабуу бул жерде бирок Ош Отор өз учурунда ал аракеттерди өздөрүнө
Kaynadan çabuk жана жок. Ошотор ошентип экинчи партияны дагы өздөрүнүн капчыгына жазды. 28-26. 28-26 жана жалпы партиялардын эсеби боюнча эсеп 2-0. Демек, бул беттешишке Ошотор командасы жеңишке уламдан улам жакындап келе жаткан учуру. Бул волейбол спорттун тарыхына бир аз кайрылып кетсек, Американын Массачусетс штатындагы Холлиоке шаарындагы жергиликтүү колледжде дал ушул дене тарбия сабагынын мугалими Уильям Морган бул оюнду баштоочулардын бири катары саналат. Ал ошол эле спорт залда кадимки эле чоң теннистин сеткасын бийик коюп, тагырага ошол кезде алгач 198 сантиметрде бийиктик коюп, окуучуларына баскетбол тобун өткөрүп ойноону, ошол топту өткөрүп ойноону окуучуларына үйрөткөн жана бул акыры андан нары бул баскетболдук топ болбоорун түшүнүп, учурдагы волейболдук топту ишке ашырган. Ал учурда башында оюнчулардын саны 6 оюнчу эмес, каланча өз кезинде 10 оюнчу, 11 оюнчу деле бул оюнду ойной берген. Андан кийин гана бул волейбол спортунда бүгүнкү күндөгүдөй эрежелер ишке ашырылган. Азыр ортодогу торчонун бийиктиги 1,98 сантиметр эмес, 2,43 сантиметрге барабар. Оюнчулардын, аянт ичиндеги оюнчулардын саны 6. Үчүнчү партия башталууда. Алгачкы упай улар командасынын пайдасында. Иван Савченко өзүнүн тобун күчүн толук баамдай алган эмес. Буга чейин дал ушул улар командасынын легионерлери топту оюнга киргизүүдө топтун ылдамдыгын жөндөй алышпай жаткан учуру. Себеби дегенде көпчүлүк учурда алардын топту оюнга киргизүүдө топтору чоң ылдамдык менен аянттан бир топ эле алыска түшүп калууда. Өтө бир керемет чабуул бул жерде Данияр Хамариддин уулунун аткаруусунда. Жана эсеп саны азыр 2-2. Чабуул бар, бирок ошол учурда коргонуу өз учурунда жаман эмес деңгээлде ал абалдан чыгып кетүүгө жетишти. Албетте бул үчүнчү партиядагы буга чейинки экинчи партияга салыштырганда эле өтө бир тең беттеш алып барат өңдөрөт. Эсеп саны 3-3. Уланбек Алишеров өтө бир кооптуу топку узатууга жетишкен жана ал атаандаштарына ал топту тосууга дээрлик мүмкүнчүлүк калтырган эмес. Топту кабыл алууда өздөрүнөн өздөрү катага жол берүүдө. Бул жерде улар командасынын оюнчулары, бирок ошол учурда Ошотор дагы жөн жок жерден оюнчусу
ортодогу торчого тийип атаанашына 1 упайды берип койду. Мына Эйс бул жерде Ошотордун оюнчусу биринчи аракети менен эле топту оюнга киргизүү менен упайды өзүнүн капчыгына салды. Чабуул бар. Жана анын жыйынтыгында Савченко кезектеги упайды командасына алып келүүдө. 5-5. Владислав Булатов бул жерде азыр бираз өзүнүн белгиленген чегинен алдыга озуп кеткен. Анын жыйынтыгында упай азыр Ошотор командасына жатууда. Кезектеги Эйс сөзү дегенде дароо эле оюнга топту киргизүүдө биринчи топту улардын оюнчулары кабыл ала албай жаткан учуру. Кайрадан эле Эйс жана бул жерде биз Альберт Орозубай уулунун мындай аракетин биз да бир белгилеп кетишибиз зарыл. Бул ирет биринчи аракет менен топту өзүнүн карамагына сактап алышкан менен андан ары чабуул жасаганда Азамат Жумабековдун аткаруусундагы сокку ортодогу Ошотордун торчосун жарып өтө алган жок. 9-5 Ошотор өтө эле алдыга озуп чыкты жана бир аз топту оюнга киргизе берүүдөн тажаганбы Альберт Орозобай уулунун кийинки аракети ийгиликсиз болуп чыкты. Чагымда эми улар командасына азыр бир аз төнөгө керек өкүнөт. Себеби дегенде эгерде беттеш ушул талезе улана бере турган болсо, анда бул беттеш 3 бөлүктө гана жеңип алып калышы мүмкүн. (11-6) эми гана кей тыныгууну алууда жана ортодогу айырмачылык бул биринчи турдун алкагындагы биринчи оюндар. Экинчи оюнда Ошотор жаңы гана улуттук лигага көтөрүлгөн Бүркүт командасы менен беттеш өткөрөт. Ал эми улар болсо Сулайман Тоо командасы менен беттеш өткөрөт. Дал ушул былтыр улар командасы 3-орун үчүн беттеште Сулайман Тоону утуп алган жайы бар. Эми бул беттештер кийинки күнү орун алат. Ага чейинки дал ушул бүгүнкү беттеш тууралуу команда ойлонушу зарыл. Чагында эми бул беттеште улар командасы өтө оор абалга кептелип калгандай. Себеби дегенде жада калса анын оюнчулары дагы азыр маанайлары түшүп, оюнга болгон настрою дагы азыр жоголуп калгандай. Себеби дегенде азыр жөнөкөй эле топту азыр өткөрүп койду. Эми биринчи оюнда албетте мына либера оюнчунун тобу, биринчи топту дал ушул оюнчу өзү алышы керек эле. Кайрадан кубаттуу сокку жана Ошотор чагында бул беттешке, бул партияга эмес, бул беттешке чекит койгонго уламдан улам жакындап келе жаткандай тур калтырууда.
кайрадан эйс. Жана азыр улар командасына буга чейин алган тайм-ауттагы жардам бербей жаткан учуру. Кайрадан кийинки упай Ошотордун пайдасына жана бул 3-чү партия азыр чоң айырмачылык менен жеңилүү калат өңдөнөт. Азыр Кайрат Исмамбековдун ордунда Кошок Каныбек уулу аянт үстүнө чыкты. Ошотор 3-чү партияда атаандаштарын таш талканын чыгарып жаткандай. Бул жерде эми улар командасын биз жаман деп айта албайбыз, бирок бой гана алар 3-чү партияда оюнга маанайы дээрлик жок болуп калгандай. Алгачкы 2 партияны уттуруп койгондон кийин алар бир аз маанайлары түшүп калгандай. Өзгөчө мынакей 2-чү партияны жеңип келе жатып, атаандаштарына алдырып жибергенден кийин алардын аракеттери бир аз илгиш болуп чыккандай. Бирок ошентсе дагы мынакей көптөн бери упай ала элек булар командасы бул ийгиликсиз аракеттер жыйынтыктап 8-ci упайды өздөрүнүн капчыгына салышты. Эми бул жеңиштик жолдон андан ары уланта алышабы же жок? Бул чогуу биргекте байкайлы жок. Жок, бул аракетте дагы азыр Ошотордун оюнчулары ийгиликтүү болуп чыгууда. Чабуул бар, бирок бул жерде Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарды улардын оюнчулары. Бирок эми азыр канчалык аракет кылбасын, эми Ошотордун 3-чү партияда жеңип алууга мүмкүнчүлүктөрү уламдан улам ээлип бара жаткандыгы анык иш. Кайрадан чабуул жана Ошотор кезектеги упайды өзүнүн капчыгына салды. Чагымдуулар деле бул беттеште атаандаштарын берип коюуга даяр. Эми алар кийинки 1-чи турдун алкагындагы 2-чи беттешине моралдык жактан даярданып жаткандай. Кайрадан Ошотордун оюнчулары 21-9. Бишкек шаарынан келген улар командасы азыр жергиликтүү оюнчуларга 3-чү партияда эч кандай туруштук бере албай жаткан учуру. Жана азыр эми алмашуулар орун алууда. Бул жерде Кошой Каныбек уулу аянтты таштап кетүүдө, анын ордуна Кайрат Исмамбеков чыкты. Бул жерде эмне болгон? Чыгарып берүү 4-чү катар сандагы оюнчу Бектушун Сатылганов өзүнүн өнөктөшүнө ыңгайсыз пас чыгарып берген, бирок ошол ыңгайсыз учурдан дагы ал чабуул жасаганга барган. Жана
Анын да ушул Савченко узатылган соккусуна туруштук бере алышкан жок. Акыркы бул беттештин акыркы мүнөттөр деп айтсак туура болот. 24-10 матч point. Экинчи теп менен дароо чабуулга барган улардын оюнчулары. Өтө бир кызыктуу беттеш орнолгон. Бул аракеттеринде азыр упай кимге берилди? Улар командасына жана беттеш дагы да болсо уланат. Альберт Орозобай уулу бул ата-анасынын чабуулун тосууга жеткен жок. Дагы да болсо Владислав Булатовдун топ өткөрүп берүүсү жана ийгиликсиз 25-12 Ош Отор 3-чү партияны оңой жеңип ата-анашын таш талканын чыгарды деп айтсак болот. Демек Ош Отор бүгүнкү биринчи турдун алкагындагы биринчи беттешинде өзүнө керектүү жеңишти камсыз кылды. Эми улар болсо өздөрүнүн көрөрмандарынын тилегине каршы ийгиликсиз түрдө бул биринчиликти баштоодо. 25-20, 28-26, 25-12 жана Ош Отор командасы ишенимдүү түрдө бул беттеште жеңүүчү болуп чыкты. Бул беттешти сиздерге баяндамачылык милдетти мен Кубан Жумжинов аткардым. Кийинки волейбол беттештеринде көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.